Assalamu alaikum sүйүктүү угарманым. Оору жана шыпа китебинин 6-темасын окуп баштадык. Алгач биздин каналга катталып, лайк басып, жакын адамдарыңыз менен бөлүшүп коюуну суранабыз. 6-тема. Сөздүн ден соолукка таасири. Көптөгөн адамдар жакшы жаман сөздүн башкаларга кандай таасир берерине маани беришпейт. Чындыгында жакшы сөз менен бирөөнү бактылуу, жаман сөз менен бактысыз кылууга болот. Же бир эле жакшы сөз менен бирөөнү даарылап, же жаман сөз менен бирөөнү өлтүрүп коюу да мүмкүн. Ал эми жаман сөз кол менен же таяк менен ургандан да каттуу азап берет. Ошондуктан эл оозундагы жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет деген сөз бекеринен айтылган эмес. Алла Таала жакшы сөз менен жаман сөздү ыйык Курандагы Ибрахим сүрөсүнүн 24-26 аяттарында төмөнкүчө салыштырып баяндаган. Аллах жакшы сөздү жакшы дарак сыяктуу деп кантип мисал келтиргенин көрдүңөрбү? Анын тамыры бекем, бутактары асманда. Ар дайым Аллахтын уруксаты менен мөмө жемиштерин берип турат. Аллах адамдарга мисалдарды келтирет. Мүмкүн алар эстеп зикир кылышаар. Жаман сөз жаман дарак сыяктуу экенине мисал болот. Тамыры жерден жулунган, туруктуу орду жок. Ибрахим сүрөсү 24-26. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда мусулман адам ойлонбой сүйлөп, өзүн-өзү тозок отуна татыктуу кылып коюусунан эскерткен. Бул дегени ыймандуу адам ар бир сүйлөгөн сөзүнүн маанисине терең көңүл буруп сүйлөшү керектигин билдирет. Анткени сөздүн адамга берген таасирине маани берүү ар бирибиздин милдетибиз. Сөз тизгинин туура кармаган адам гана ийгиликке жетет. Ошондуктан сүйлөгөн сөзүңдө даанышман болгун. Ар бир сөздүн өз орду, өз убагы бар. Азыркы кванттык физика илими далилдегендей, сөз өзү менен бирге информацияны гана эмес, энергияны да алып жүрөт. Жаман сөз жаман таасир берип, адамдын жүрөгүн жаралап, көңүлдөн кеткис так калтырат. Эл оозундагы өлүм менен көңүлдүн айласы жок деген сөз да таамай айтылган сөз. Көңүлдү калтырган жаман сөз тактайга каккан мык сыяктуу. Мыкты сууруп алганда тактайда кандай ис калса, көңүлдө да ошондой ис калат. Дарыгер да жакшы сөз айтса дары, жаман сөз айтса уу болот. Ошондуктан урматтуу ага-инилер, эже карындаштар, оозубуздан чыккан ар бир сөз жан эргиткен жакшы, жагымдуу сөз болсун. Ата-энелерибизге, үй бүлөбүзгө, бир туугандарыбызга, досторубузга, кыскасы бардык адамдарга бир гана жакшы сөз менен мамиле кылууга аракет кылалы. Бийлик, байлык ээси болгуча, жакшы сөздүн ээси бол. Анткени жакшы сөз акылга азык, жүрөккө дары, денеге кубат болот. Жакшы сөз сүйлөө садака болот. Ал эми садака жакшы сезим менен ооруга шыпа алып келет.